Бириккен Араб Эмираттарында 17-чи Азия кубогу өтүүдө. Дал ошол оюнга Кыргыз өлкөсү биринчи жолу катышып, плей-оффтук баскычка өттү. 8-1 финалдык оюнда бүгүн дал ушул үй ээлери менен Кыргыз өлкөсү оюн көрсөтмөкчү. Биз болсо бүгүн футбол күйөрмандарынын маанайын текшеребиз жана алардын сүрөөнүнө күбө болобуз. Биз менен чогуу болуңуздар. Счет 2-1 болот, Кыргызстан утат. Дастан мырза, маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат, жан рахмат. Ужумуңуз кандай болот? Буюрса утабыз. Мына аракетти кылып атабыз го, 1-1 болуп атат мына. Кандай эсеп менен жыйынтыкталат деп күтүп атасыз утсак? Ой, мен өтө ошону күтүп атам, үмүттөнүп атам. Үмүт болуп атат, эми биздики команда өтө жакшы ойноп атат. Ушул жылда эң жакшы ойноп атат. Акшумкарларга анда ийгилик каалап коюңуз, Ийгилик да каалайм, сөзсүз утсун. Азия кубогунун 8-1 баскычтагы оюнунда Бириккен Араб Эмираттарына Кыргыз өлкөсү каршы чыгып, эсеп 1-1 болду. Азыр биринчи тайм аягына келип жетти. 45-мүнөт болуп, азыр тыныгуу учуру 15 мүнөт аралыгында биз фанаттардан футбол боюнча, бүгүнкү оюн боюнча пикирин угуп көрөлү. Жанымда Эркин мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Терде болупсузбу? Ошол Абу Дабиде Бириккен Араб Эмираттарында ойноп аткандай эле болуп атабыз. Бул жакта бардыгыбыз мурун футбол көрүп жүргөндө 45 мүнөт кантип өткөнүн билчүмес элек. Бүгүнкү 45 мүнөт биринчи тайм эң бир узактай сезилип атат. Жүрөгүбүздүн баары соккулап, Кыргызстан утса экен, биздикилер алдыга чыкса экен деген эле ураан менен тиленип отурабыз. Кандай эсеп болот деп күтүп атасыз? Арабтардыкы ушу бир боюнча калып, биздики бирден жогору болсо эле болду. Биз Акшумкарга болет этебиз. Акшумкар аябай жакшы ойноп атат. Азыркы убакта Люкс, Кичин аябай жакшы ойноп атышат. Кутман сөз жок. Баары эле жакшы. Алга Кыргызстан! Алга Кыргызстан! Кошумча убакыт кошуп берилген болчу. Ошол убакытта биздин курама команда эсепти теңеп 2-2 кылды. Энесе тең. Үмүт багыда болсо бар биз менен болуңуздар. Эмоцияларыңыз менен бөлүшөт. Мени укуш толкунда утпайт деп ойлогом жарачы. Биз көзүбүз команды. Да, сборная ОМ это топ, но на данный момент наша команда может с этой командой играть. Она уже стартовала, но это болельщики, мы все тут понимаем. Да, ребята полностью отдали себя, и если даже у нас показатели такие, мы вышли из группы. Мына ошентип оюн жыйынтыкта
аякталып калды достор. 90 мүнөт, андан кийинки 30 мүнөт овертаймдагы биздин пайдабызга чечилбей калды. Бирок ошентсе дагы Кыргыз өлкөсүнүн Акшуңкарлары татыктуу оюн көрсөтүштү. 2-3 эсебинде утулсак дагы татыктуу болду деп ойлойм. Мирлан Мурзаев жана Турсунали Рустамовдун голдору биздин эсебибизге жазылды. Ал эми азыр футбол фанаттары тарап атышат. Абдан адилетсиз болуп калганын баардыгыңыздар эле байкасаңыздар керек. Бул ойго баары эле кошулса керек. Футбол фанаттарынын бири саламатсызбы? Сиздин бүгүнкү оюн боюнча оюңуз? Бүгүнкү оюн биз күткөндөй эле аябай жакшы ойлонду. Кыргызстан аябай кандай сонун оюн көргөздү. Кудайым буйруса кийинки чемпионат мираларга чыгат деп ойлойм. Утабыз биз эч качан дуктан түшпөшүбүз керек. Эмне дейбиз, Кытайдын судьясы көрдүңөр, пенальтини не по назначению берип салды. Бирок биздикилер 4 штанга жана перекладина тийип калды. Эң аякы мындайча айтканда 2 сантиметр эле решать этип койду биздин судьбабыздычы. Бирок биздин жигиттерибизге чоң рахмат. Алга албетте аэропорттон барып тозуп алалы баарыбыз чогулуп алып. Кытайдын судьясы ничесин кылып койду эжеке. Бирок оюн жакшы болду, жакшы болду. Жанагы пенальти дагы жөн эле болуп калды да, ал пенальти да кармаган жок. Ал топту карап барат, секирип баратканда ошол себептен ал кармаган сыяктуу болуп көрүнүп калды эжеке. Санабай койду. Еще судья жактан кетип калды. Эжеке жыгылганда деген да, ошону да байкабай калды да. Биздикинен көп нерсени байкаган жок кытайлар. Бирок кыргыздар жакшы ойноду, күчтүү. Молодцы. Албетте жакшы ойноду эжеке, бир себеп. Тамак дагы ооруп калыптыр биз. О, бийкирөр жакшы байлайт еттик. Жакшы оюн көргөздү кыргыздарчы. Кыргызстан! Алла!